Бұл мәселе эки достун маселеси, бийлик талашып атат деген мындай бири-бирибизди кайраштырган маселе ровно мына 3 жылдан бери келатат. Мен бийликке келип отурган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин чабыштыралы экөөнү деп. Дагы бир баягы спец органдарга түшүп калган экен, телефондору, ана мындай жазуулары отуруп алып бир аксакал эле киши өзү уюштуруп атат, 5-6 тегеректетип алып туруп. Sen deyt, садырга барып туруп, агасын айт, бир тууган агасын ал ушуну кат экен дейт. Мына бир жуманын ичинде ташыйып, бийликти басып алган атат, мына аз калды деп айт. Ал барып айтса ишенет дейт. Сен барып аялын айт деп бир аялды жумшап атат. Сен жакшы турбайсыңбы деп, баягы бир жарадар болгондорду лечтетип жүргөндөрдүн арасында жакшы болгон бир аял бар экен, мамилеси бар. Сен аялын айт дейт. Сен болсо баласын айт дейт. Баласы менен иштеп аткан турбайсыңбы? Ошондо угат дейт. А ташыйпты мага коюп койгула дейт. Мен аны өзүм бат эле көндүрөм дейт. То есть чабышсын дейт. Экөөнү ажыратсак дейт, анан оңой кулатабыз бийликти деп атат. Эми мен ошол аксакалды бооруморуйт чыгарып деле жиберсем болот, ошол видеону менин колумда турат. Ошол записти мисалы. Бирок мен силердин элдин алдында набирин төккүм келбей атат да. Азыр тынчып калды уже өзү деле. Ушинтип мындай күчтөр ал бир эле топ эмес. Ою мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз дептеп чабыштыра турганда. Бирок биз аган барган жокпуз, анткени мен баарын көрүп билип турам. Анан Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаевич келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок, ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөм. Ошон үчүн айырма жок, ал кимибиз отурганбыз. Ошон үчүн талашпайт. Андан сарсанаа болбой эле койгула.